достор, Данегим көрсөтүүсү өз ишин баштайт. Андыктан биз баарыңарды экрандын жанына чакырабыз. Кандайсыңар балдар? Биз силер менен 1 саат бою болобуз. Ооба, 1 саат бою силер менен мен Анара, менин кесиптешим Амина жана Баластандын жалпы кызматкерлери болмокчу. Биз сиздер үчүн толкун кызыктарды даярдап койдук. Кызыктуу сюжеттерди, кызыктуу меймандарды. Анан дагы балдар кыздар, силер деген биз силерге сонун кызыктуу оюндарды даярдап койбодукпу. Ошондуктан биздин программаларды да аягына чейин көргүлө. Ооба, сөзсүз аягына чейин көргүлө. Ал эми азыр болсо бүгүнкү күн тууралуу маалымат менен тааныштырып кетелик, Бүгүн 6 апрель спорттун эл аралык күнү экен. Биз бардык спорт менен машыккандарды, спортчуларды, деги эле спортту жакшы көргөндөрдүн баарын бул майрам менен куттуктайбыз. Анар эже, мен сизге бирдемке айтайынбы? Мен дегенчи спортту аябай жакшы көрөм да, анан машыгайын деп эле кечке эле жалкоолону берем да. Чынын айтсам мен дагы Амина, бирок биз спортту сүйүшүбүз керек. Себеби спорт менен машыкканда биздин ден соолугубуз бекем болот, маанайыбыз ачык болот. Андыктан кел Амина, азыр биз ушул маанайыбызды ачыш үчүн көңүлдүү көнүгүүлөрдү аткарып алалы. Мейли анда балдар, биз Тармал байке менен көңүлдүү көнүгүүлөрдү жасап келели. Кеттик анда. Анар эже, аябай чарчап кеттим. Бирок маанайым ачылды да. Ооба, менин дагы көңүлүм көтөрүлдү. Азыр болсо Амина, мен сени эң жакын досум менен тааныштыргым келип атат. Таанышасыңбы? Албетте. Мына карачы. Бул үлүл го? Ооба, мунун аты Желтаман. Мен үлүлдөрдөн аябай корком, жана кечке эле жиркене берем да. Билесиңби Амина, мен дагы башында чын эле коркчумун да, бирок мага бул Желтаманды белекке бергенден кийин ага кам көрүп, аны тамактандырып жатып, жакшы көрүп калдым. Чындыгында эле бул жандыктар аябай кызыктуу экен. Булар эң байыркы жандыктардын бири болуп саналат экен, себеби булар 600 миллион жыл мурда эле пайда болуптур. Анар эже, мен үлүлдөр жөнүндө дагы бир маалымат уккам. Алардын тиши көп деп уккам да, ошол чынбы? Ооба, үлүлдөрдүн 25 000 тиши бар экен. Элестетсең, ошондо адамдардын 32 тиши болсо, булар 25 тишинин жардамы менен тамак жейт экен. Бул чындыгында эле аябай чоң үлүл, бирок азыр кабыкчасына жашынып алды. Биздин көрүүчүлөрдөн уялып жатат окшойт да. Анан дагы бул жандыктар аябай күчтүү келишет экен. Алар өзүнөн 10 эсе чоң жүктү көтөрө алышат экен. Ай, тим эле Арнольд Шварценеггер го? Ооба, ошондой күчтүү. Ал эми дүйнөдөгү эң чоң үлүл бул Австралиялык деңиз үлүлү экен. Анын салмагы 15-18 килограммга жетет. Анда деген ал көп тамак жесе керек, орусча айткандай обжор окшойт. Ошондой окшойт. Үлүлдөр билесиңби, мисалы Желтаман бадыраңды жакшы көрөт, капустаны, сабизди. Азыр тоюп алып эс алып атат окшойт да. Анда эмесе дагы кичине тамактандырып көрбөйлүбү? Кел экөөбүз тамактандыралы. Ал эми балдар болсо үлүл тууралуу башка кызыктуу маалыматтарды биздин жаныбарым, жан досум түрмөгүнөн билип алсын. Анда эмесе кеттик. Салам, менин атым Элина. Достор, силер билесиңерби? Дүйнөдө эң жай жүргөн жаныбар кайсы? Силер ташбака деп жатасыңар, бирок андай эмес. Ташбакаданда жай жүргөн жаныбар бул үлүл. Ал 1 мүнөттүн ичинде 6 сантиметрди араң басып өтөт. Баса, Англияда үлүлдөрдүн жарышы деген абдан кызык оюн бар. Мисалы, жолго салат жалбырагын коюп койушат. Баарынан биринчи келген үлүл салат жалбырагына болот. Негизинен үлүлдөр түнкүсүн, күн салкындаганда тамактанууга чыгып, ар кандай жалбырактар менен жана кичинекей курттар менен азыктанышат. Достор, силер жайлоодон тоо борунан ак ташка окшогон кабыкча көрдүңөр беле? Бул үлүлдүн жумурткасы деп билсеңер болот. Үлүлдөр куракта да, суда да жашашат.
конок түрмөгүнө кезек келди. Амина, сен негизи роботторго кызыгасыңбы? Мен аябай кызыгам да. Чындыгында эле бүгүнкү күндө роботтор дээрлик биздин жашообуздун баардык жактарында колдонулат экен да. Мисалы медицинада, айыл чарбасында, өндүрүштө керек болсо роботтор космосту дагы изилдеп жатышат, туурабы? Анан дагы айрым роботтор үйдөгү жумуштарды жасашат, тамак жасашат, үйдү жыйнашат дегендей. Дагы ушул роботтор тууралуу илим туурасында сөз кылуу үчүн биз жылдыздуу меймандарыбызды студиябызга чакырып койгонбуз. Анда эмесе алар менен тааныштырып өтөлү. Балажан Республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борборундагы робототехника студиясынын мугалими Бекзат Мелисов, саламатсызбы? Жана ошол студиянын кичинекей тарбиялануучусу Медер Калыгулов. Медер болгону эле 8 жашта экен, бирок мына ушундай кичинекей куракка карабай, сонун роботту өзү иштеп чыгыптыр, Медер? Айтып бересиңби роботтун жөнүндө? Анар эже, менде Медерге суроо бар. Айтерсиң болобу? Ооба. Медер, сага деген ошо робот жасаш үчүн кайсы сабак жардам берет? Математика областы Эң негизгиси математика экен да, Анда мугалими Бекзат кененирээк айтып берет болуш керек. Медер канчадан бери ушу робототехника менен кызыгып, алектенип калды? Медер биздин студияда 2 жылга жакын келип жүрөт. Жана ушул робототехника илимин ушинтип өрнөштүрүп жатат. Негизинен башында көп нерсени билчү эмес. Азыркы убакытта болсо ушундай көп жакшы ийгиликтерге жетип калды деп айтсак болот. Анда Медердин эмгегине токтолуп кетпейли, айтып берсеңиз. Эмнеден турат? Же Медер өзү айтып береби? Медер уй алып жатат окшойт. Кана Бекзат, сиз эмгегин алып көрсөтпөйлүкпү? Медерги биз бир аз подготовка кылдык. Жана Медер азыр бизге машинаны курап берет. Робот машинаны курап берет. Негизги функциясы бул биздин роботтун негизги функциясы жөнөкөй бирдемке бир тоскоолдукту көргөндө ошол датчик аркылуу тоскоолдукту көрөт да жана токтоп берет. Бул робототехниканын негизги бир проекти деп айтсак болот. Ушундан баары башталат жана андан дагы улантысы кетет. Демек бул мисалы унаа болуп калат да ошондо. Баратып алдынан бир тоскоолдукту көрүп калса, токтоп калат экен өзүнөн өзү. Жакшы экен аябай. Негизинен эле робототехниканын пайдасы көп деп айтылат, баланын аң сезимин өстүрөт деп. Сиз бул жаатта бир топ жылдардан бери иштеп жатырсыз. Байкап жатасызбы ошондой пайдалуу жактарын? Албетте. Эң негизгиси, конечно, техникалык жактан билими көп кеңейет балдардыкы. Жана андан тышкары колдун моторикасы, майда моторикасы десек, анысы да өнүгөт. Жана андан тышкары ушул азыркы убакытта 21-кылымда ар бир тармакта роботтор, техника бар болгон үчүн балдар табиятты ушул робототехникага аркылуу таанышат деп айтсак болот да. Биз Амина экөөбүз буга чейин аябай сүйлөшүп жаттык элек. Биз дагы робототехникага кызыгабыз. Биз дагы барсак деп, Амина? Ооба. Мисалы кайсы сабактарды жакшы окуш керек? Анан негизи эле ошол робототехника студиясына барганда баладан эмне талап кылынат? Негизинен балдар билими жок балдар деле келишсе болот. Бизде көп балдар билими жок келишет. Бирок эгерде мисалы математика сабагы, бир табият таануу сабагынан бир мындай бир аз билимдери болсо деле, алар көп мындай результаттарды жакшы көрсөтөт да. Биз жарайт экенбиз Амина экөөбүз. Бара берсек болот окшойт, кабыласызбы? Албетте. Медер бүтүп койду окшойт, көрсөтүп береби эми? Медер көп сүйлөбөйт, бирок көп иштейт окшойт. Мисал катары мен роботту жерге коеюн. Бул ошондо ноутбуктун жардамы менен башкарылабы же кандай? Бизде эгерде роботту жасаган кезде
роботты мындай фигура жасасак, бул жөнөкөй эле ойынчук болуп калат. Аларды биз компьютерге кошуп туруп, өзүнүн атай тили менен жазганда, айтканда, бул робот деп санасак болот. Ошондо? Ооба, мисалын көрсөтөлүк. Кой беребиз. Азыр Медер өзү башкарып атат ноутбуктун жардамы менен. Мына дагы бир жолу коюп берейин. Тоскоолдук болсо? Тоскоолдук болсо өзү токтоп калат. Өзү токтоп калат. Бул эмнеден турат азыр? Бул робот деген жөнөкөй роботтордун мисалы. Мында болгону бир датчик, бизди байкап турган, биз тоскоолдуктарды бир мотор дөңгөлөктө айлап турганга жана бул смарт кап деп коет. Смарт кап бул жүрөгү жана мээси деп айтсак болот. Ушул роботту жасоо үчүн Медер канча убакыт жумшады? Бул робот ушундай роботторду жасаш үчүн орто сан менен бир 20-дан 40 мүнөткө чейин кетирет убакыт. Бул бир күндө эле жасалып койчу нерсе турбайбы? Бирок буга көп тажрыйба керек. Мисалы Медер канча убакыттан бери келип жатат? Анан ушундай роботтор канча убакыттан кийин пайда болот деп сурагыбыз келип жатат. Медер биздин студияга 2 жылдан бери келип жүрөт. Жана ушундай сыяктуу роботтор бизде бир айдын ичинде уже жасап баштайбыз. Кыздар барбы робототехникага кызыккан, силердин студияга келген? Албетте бар. Анан мындай айырмачылыкты байкайсызбы? Кыздар бачымыраак өздөштүрүп кетеби же балдарбы? Жок, алар баары бирдей эле. Бул баланын кызыкчылыгына жараша да. Сага жактыбы, Амина? Ооба, мага абдан жакты да. Медер, сага робот жасаган аябай кызыкпы? Эмнеси кызык? Чогулткан кызыкпы же баардык робот иштеп чыккандан кийин аны ишке киргизип, ушу ноутбуктун жардамы менен башкарган кызыкпы? Чогулткан кызык, Кайсы сабактарды өзгөчө жакшы көрөсүң? Математика. Математика мугалимине салам айталыкпы азыр? Аты жөнү ким? Ирина Николаевнага анда салам айтабыз, Баластан атынан жана Медердин. Чоң рахмат. Биз дагы Амина экөөбүздөн башка биздин кичинекей көрүүчүлөрүбүз дагы робототехникага аябай кызыгып калды болуш керек, Ооба. Чындыгында эле аябай жакшы илим экен. Буюрса, бул илим Кыргызстанда дагы мындан ары өнүгүп, келечекте сонун роботтор жаралат деген ишеничтебиз, Амина? Ооба. Сиздерге рахмат. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз менен кала бериңиздер. 1, 2, 3, 4, 5. Достор, элестетсеңер, Темиркул Үмүталиев көчөсү менин кадамым менен 3000 кадамды түзсө, оператор байкемдин кадамы менен 2800 болот экен. Ооба, силер түшүнгөндөй, менин бүгүнкү саякатым Темиркул Үмүталиев көчөсүндө болот. Ал саякатыбыз дал ушул жерде башталат. Темиркул Үмүталиев көчөсү 1992 жылга чейин Свердлов көчөсү деп аталып келген. А силер Темиркул Үмүталиев көчөсүндө болуп көрдүңөр беле? Мага достордун бул көчө тууралуу эмне билишери кызык болуп жатат. Кеттик анда. Темиркул Үмүталиев көчөсү. Темиркул Үмүталиев көчөсү. Үмүталиев көчөсү. Үмүталиев. Үмүталиева. Бул Үмүталиева го. Киевский Үмүталиева. Үмүталиева. Биздин сурообузга дээрлик көпчүлүк достор Үмүталиева деп туура эмес жооп беришти. Достор, эсиңерге сактап жүргүлө. Үмүталиева эмес, Темиркул Үмүталиев көчөсү. Ал акын драматург болгон, жазуучу болгон. Акын болгон жана драматург болгон. Акын, драматург болгон. Жок. Билбейт экен. Достор, ошол себептен кыргыз тилин жакшылап окугула. Анда мен силерге кененирээк айтып берейин. Темиркул Үмүталиев 1908 жылы туулган драматург жана акын болгон. Темиркул Үмүталиевдин чыгармалары бир гана кыргыз тилине эмес, орус, өзбек, украин, казак тилдерине дагы которулган. Мына ушундай инсандарыбыз менен биз сыймыктанышыбыз керек. Достор, ушун менен биздин Темиркул Үмүталиев көчөсүнө болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Барыңарга белгилүү болгондой, биздин Instagram баракчабызда көптөгөн оюндар өткөрүлүп турат. Алардын ичинде бул чыгарылышка дагы атайын суроолорубуз бар. Биринчи суроо: 2800 кадамда канча километр бар? Экинчи суроо:
Темиркул Үмүталиевдин кандай чыгармаларын билесиңер? Дал ушул суроолорго биздин Instagram баракчабызга биринчилерден болуп туура жоопту берип, белектерге ээ болгула. Анда эмесе кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө кошкула. Саякатчы Саргыз соон турмак турбайбы? Мен да Акмаралга кошулуп, көчөлөрдү кыдыргым келип кетти. Темиркул Үмүталиев атындагы көчө дагы сонун, биздин балдар дагы бул кыргыздын белгилүү акыны экенин билип алышты. Анан дагы биз унутпашыбыз керек, бул инсан орус классиктеринин, Лермонтовдун, Пушкиндин, Маяковскийдин чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Бирок сен көчөлөрдү кыдырып кетсең, эфирди ким алып барат? Кой турчу. Жок, Анареже, мен эфирди алып барганда аябай жакшы көрөм. Менчи, кичинекей кезимдечи телевизордун жанына келип, кечкеле чукулай берчим. Кантип адамдар аякка кирип кетти деп. Анан өзүм дагы кирингенчи. Анан өзүң мынтип кирип кеттиң. Ооба да. Билесиңби, Амина, телевизорлор жаңы пайда болгондо аябай көп кызыктуу окуялар болгон экен да. Мисалы, Америкада бир жаран телевизор көрүп отурса эле, анын үстүндө таракан сойлоп жүрүптүр. Ал аны өлтүрөм деп жатып, телевизорду өзүнөн өзү талкалап алыптыр. Ошондо ан телевизордун ичине таракан кирип кеткен турбайбы? Ошондой окшойт. Анареже, телевизордучу кыргызча эмне дейт болду экен, Бул суроого жоопту азыр биз Тилимпост түрмөгүнөн чогуу табабыз. Анда эмесе, чогуу көрөлү. Салам достор, силер мени көрүп жатканыма аябай кубанычтамын. Силерге мен сонун маанай каалайм. Достор, силер менен бүгүн биз сыналгы тууралуу сүйлөшөбүз. Достор, силер сыналгы эмне экенин билесиңерби? Негизи бул сөздү биз күнүмдүк жашоого колдонбойт экенбиз. Силердин оюңар боюнча сыналгы бул эмне? Сыналгы деген оюнчукпу? Мен аны билбейм. Билбейм да. Сыналгы? Сынакпы же таймашпы? В общем, сынак деген эмне? Негизи сыналгы ар бир үйдө бар. Керек болсо, кээ бир үйлөрдө 2-3 болушу мүмкүн. Сыналгыны баарыбыз абдан жакшы көрөбүз. Ансыз кызыксуу деп ойлойм. Кана айткылачы, булардын ичинен кайсынысы сыналгы? Ооба, достор, туура таптыңар. Биз күнүгө көрүп жүргөн телевизордун кыргызча аталышы сыналгы. Достор, силер билесиңерби, кайсы мамлекетте эң көп сыналгы көрүшөт? Ооба, бул Япония. Алар 9 сааттан ашык сыналгы көрүшөт экен. Бирок силер антип көрбөгүлө, көзүңөр ооруйт. Анареже, мынча түстүү ленталарды каяктан алдыңыз? Атайын сатып келдим, Амина. Билесиңби, бүгүн 6 апрель түстүү ленталардын, тасмалардын күнү экен. Азыр биз булардын жардамы менен сонун бир лайфхак жасайбыз. Жардам бересиңби? Албетте. Ал үчүн бизге мындай картондун бир бөлүгү керек болот экен. Ага мындай таякчаларды орнотуп алабыз. Мына бир таякчаны мынтип орнотуп коюш керек. Анан кийин кайсы түстү тандайсың? Мен сары түстү тандагым келет. Кел анда. Сары түстү алып туруп, бул кичирээк экен, кел муну. Анан мындай өткөрөт экенбиз. Бул таякчалардын ортосунан мындай кылып. Мындай кылып өткөрүп алат экенбиз биринчи. Анан бул жагын кыпчырткыч менен бекитип алыш керек экен. Биздин клейибиз ысып атабы, сен ошону карап кой, себеби бизге азыр ысык клей керек болот. Ооба. Анан кайра мындайынан өткөрүп алабыз. Дагы бир түстү тандай берсең болот сен. Мага кызыл түстү алалычы. Мына мынтип өткөрүп алдык, көрдүңүздөрбү? Эми бул жагындагы кыпчырткыч менен берегиде кылып бекитип алыш керек экен. Анан бул жагын кайчы менен кесип алабыз, ашыкча жагын. Эми дагы бир сен тандаган лентанын жардамы менен мынтип бүүрүп алып, кармап турасыңбы мындай кылып? Жок, муну өзүң карма. Анан мындай кылып байлап алыш керек. Мындай байлап алдык. Бул жагын дагы кесип алабыз.
кооз болуп калат экен, Эми бул кыпчыткычтарды алып, Анан кесип алабыз окшойт, ооба, бул лентабызды мынтип чыгарабыз дагы. Бул жактарын кесип алабыз. Кем лентанын өзүн кармап тур, бантиктин өзүн. Беги, бул жак. Бул жагын дагы мынтип кесип алабыз. Анан бул жагын дагы кесип коебуз. Ошондо мына бизде мындай бантик пайда болду. Эми муну мындай резинкага чаптап койсок болот, же болбосо чач бекиткичтин темирине чаптап койсок, бизде сонун чач бекиткич пайда болот. Кел эми. Бизге ысык клей керек болот. Мына. Баштап кармап туруш керек да. Айбек косулуп калат экен, Жактыбы сага? Ооба. Мына мен кече мындай кылып да жасап көргөм, сарысынан. Сага кайсынысы жакты? Мага өзүм тандаган түстө жакты. Анда муну сага белекке берейин. Чоң рахмат. Мына өз колубуз менен ушинтип эле биз сонун чачка таккычты, чачты бекиткичти жасап койсок болот экен, достор. Азыр болсо бул жакшы бир лайфхак болду болуш керек, Азыр болсо дагы бир лайфхакты сунуштайбыз. Сен Амина мисалы мектептен фломастер менен дептерге чийип алган эмес белең? Бир жолу чийип алгам. Анан мен эжем аябай катуу урушканды. Анда мындан кийин сен эжең урушпайт. Себеби азыр лайфхак түрмөгүндө дагы ушул фломастердин боёгун кантип кетириш керек? Бул суроого жоопту чогуу табабыз. Саламатсыңарбы достор? Кандайсыңар? Эмне кылып жатасыңар? А мен болсо тапшырма аткарып жатам. Келгиле чогуу аткарабыз. Мен дептерим ким чийип салган? Карагылачы. Бөбөгүм чийип салыптыр. Эми эжем урушат, тутпай, таза оку дебеди беле. Эми эмне кылам? Достор, мен өткөндө ушундай чийиндерди кетирген сонун лайфхак көргөм. Чогуу байкап көрбөйлүбү? Ал үчүн бизге бир лимон жана башында ушундай кебиз оролгон таякча керек. Ал үчүн биз лимондун ширесин мына ушундай кичинекей идишке сыгып алабыз. Жана ушундай таякчаны лимондун ширесине малып, чийилген жерди акырын сүртөбүз. Достор, абайлагыла, катты сүртүп дептерди айырып албагыла. Чийин жоголуп кетти. Эми эже мени урушпайт. Достор, абайлагыла. Бөбөктөрүңөр дептерге чийип салбаш үчүн өйдө коюп койгула. Эгерде кафель же полго фломастер менен чийилип калсаң, анда аны тиш пастасы менен оңой кетирсек болот. Эгерде кийимге чийилсе, анда аны антисептик менен кетирсек болот. Антисептикти чийилген жерге бир аз куюп, жакшылап сүртсөк кетип калат. Силер менен мен Наима болдум. Кийинки көрсөтүүдө жолугушканча кош-кола. Эми Наиманын жардамы мен деген дептериме атайын чийип алсам болот турбайбы? Ооба, чийип анан кайра өчүрүп алсаң болот,
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактын өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгы. Биз балдарды съемкага чакырдык. Алар социалдык экспериментке катышаарын билишкен жок. Эмнеге кийимиң кир болду? Ата араба сүрөп баратканда анын арабасы жыгылды. Неме барго? Гүл салгыч. Ошону алып чыгып жардам бериштим. А эмне үчүн жардам бердиң? Борум кетип, гүлдөр түшүп кетти да, сынып кетип. Анан ошого мен жардам берейин дегем. Жардам бериш керек. Жардам бербесе жаман болот. Чыңдарга жардам берүү деп атам айткан. Тайнем айтканда үйдөн бир адамга жардам керек болуп атканда жөнүнө турбаш керек да, жардам бериш керек. Эми апаңа эмне деп айтасың? Монту айтам да. Эшик албайт, менде так ойноп кеткен бир чоңотага жогулкандан мен атама айтам, улууларды сыйлаш керек. Ошон үчүн мен улуу атанын арабасына жардам бердим. Кийимиң кир болгон үчүн апаң сени урушпайбы? Урушпайт деп ойлодум. Жок, мен тайне урушпайт, мени эмирим, андай кылба деп эле коет. Мен бирок баягыда мен баткак болгондо мен урушкан эмес. Бирок урушпайт го. Негизи баткак болгон үчүн паркка алып барбайт го. Мен дагы өзүм тартиптүү болом, тайнемди угам, апамды угам. Эже мен ким баткак болуп койбоду, сумга катышпай калдымбы? Кирди жууп кетирсе болот. Бала тарбиясы баарынан бийик. Достор, бизди көрүп жатасыңарбы? Себеби кызыктын бардыгы алдыда. Биздин студиябызга Кыргызстандагы белгилүү обончу, аткаруучу, актер, Кыргыз Республикасынын президентинин Ардак грамотасынын ээси Съездбек Искеналиев келип калды. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Өзү жалгыз келбестен уулу Байэмир жана кызы Нагиманы ала келген. Саламатсыңар? Кандайсыңар? Съездбек байке, бүгүн деген спорттун эл аралык күнү экен, 6 апрель. Анан сизге биринчи эле сурообуз, спортко силердин үй бүлө кандай, жакынсыңарбы? Негизи өтө деле жакын эмеспиз. Бирок мен дайым ушу айтып берем да, спорт дегенде эле менин атым съезд да. Бул съезд, бул КПССтин 26 съезд урматына коюлган да, ошо 80-жылы. Анан ошол эле 80-жылы мен атымды баягы ошо Олимпек коебуз дешкен экен. Олимпиада болуп, жана 80-жылда мишка учуп, ошол учурда төрөлгөм. Анан эми ата-энем баягы партиянын кишиси болгондуктан съезд болсун, ушу элдин адамы болсун деп ниет кылган экен. Эгерде Олимпия койсо, балким мен спорттун бир чебери болмок болушум керек. Олимпиада оюндардын жеңүүчүсү болмокмун. Балким. Жакшы, анан ар бир үй бүлөдө баягы ар бир үй бүлөнүн мүчөсүнүн өзүнүн ролу бар деп айтып коюшат да. Үй бүлөдө бирөөсү башкарма дейт, бирөөсү уйкучу дейт, дагы экинчиси үй жыйнагыч, ашпозчу дейт. Силердин үй бүлөдө балдардын өздөрүнүн ролдору барбы? Негизи ролдор деле жок, бирок булардын өздөрү ыкташып, мисалы үйпүй жыйнашса же болбосо
бир оокат кылышса да, мисалы ошол эле өзлөрүнүн жаткан төшөгүн жыйнаса, бүгүн сен жыйнайсың, кечинде мен салам. Же болбосо бүгүн стол үстүн сен жыйнайсың, мен эртең мен жыйнайм, эртең менен мен жыйнайм. Ушундай да, чайреттем, мен чайреттейм деген өзлөрүнүн бир өзлөрү түзүп алган үйдөгү график планы бар. Ошо менен жашашат. Анан биз да күлө беребиз бер жактан туруп алып. Бүгүн сен баланы карайсың. Сезбек байке, менчи сизге окшош ырчыбагым келет да. Сиздин бир сырыңыз барбы? Ырчылыктын ба? Эң башты билим алыш керек. Баягы талант айтылат да, талант 1% талант болсо, 99% эмгек деп. Анын ичинде эмгектин ичинде ошол эле билим алуу, билимдүү болуу, анан эмгектенип дайыма изденип жүрүү, жаңы нерселерге, жаңырларды кандай эл кандай талап кылып атат, кандай ырга жакын болуп атат, эмнени угуш керек, ошонун баарын изилдеп чыгыш керек. Анан эле жаркырап ырчылык чыкпасын. Сонтурбу, э? Мен азыр Байемир менен Нагимага бир суроо берим келип жатат. Ал үчүн мен алардын жанына барышым керек да. Берип отуругу. Натыш берип. Чыныңарды айткылачы, папаңар укпай эле койсун. Үйдө бир бейбаштык кылганда папаңар башын чайкап, айдап урушабы же силер менен кошулуп алып, кошо бейбаштык тентектик кылабы? Кошо бейбаштык кылабы. Мисалы, эмне бейбаштык кыласыңар? Үйдү булгайсыңарбы? Жок, үйдө ойноп, үйдө чачып, жыргап ойноп жүрөбүз. Үйдүн баарын чачып салып турбайсыңарбы? Кайсы оюнду жакшы көрөсүңөр? Үйдөн кайсы оюндарды ойнойсуңар? Көбүнчө жашынып ойнойбуз. Үйдөн анан каяка жашынат папаңар? Шкафтын ичине кирип кетеби? Кирип кетесиңби? Чердакка жашынып атты, үчүнчү этажга. Биз билип койдук эми сиздин жашынган жерлерди. Негизи кайсы оюндарды жакшы көрөсүңөр? Кайсы оюндарды балдар менен биргеликте ойнойсуңар? Себеби биздин жана улуттук сонун оюндарыбыз бар эмеспи? Тогуз коргол, жол салмай. Мисалы биз көбүнчө упай ойнодук, балам, баламдын упай чүкөлөрү бар. Мурунтан бери чогултуп койгонбуз. Анан аны атайын мурда аны деген неме кылып боёчу да билесиздер, бунагы атайын кийизге салганда апалар, ошол күнү анан сөзсүз түрдө боёкко салчу эле го. Азыр мен Бишкекте кийизди боебойсуң дешиз. Кандай кылсак деп отуруп анан бу немеге Жухайга барып, жана арзан лактар бар го, муну колдо боегочу. Тырмакты боегон. Ошондон ар кандай өңдөн алып келип чүкөлөрүн боеп берген. Кара, кызыл, ошо менен упай ойногонбуз. Ошо биздин соцсеттерге да дайым салып турабыз биз. Ошо упай ойногон. Жакшы. Балам айлыга барганда сөз чүкө ойнойт. Ошо чүкө ойноп баягы күнү да барып, экөөбүз байчыкөбүз чүкө ойноп келдик. Айлыга барып эле укмуш атып. Байемир чүкөнү жакшы ойнойт туруп, азыр болсо текшерип көргөйлүкпү, дагы башка оюндарга кандай болду экен, Мейли. Байемир ойнойсуңбу? Амина дагы атайын сага бир кызыктуу оюнду даярдап койгон экен. Мүмкүн болсо сиз жардам берип койсоңуз бул. Мейли. Кандай кылып ойнойт экенбиз? Столду көтөрүшүп коелу. Балдар өздөрү ойной беришет. Келиңиз. Бул оюн келе кой, Амина. Биз болсо отуруп эле турат экенбиз. Бул оюндун шарты мындай, Байемир. Көк сызыкка көк стакандарды чогултушубуз керек, кызылга кызылдарды, жашылга жашылдарды. Бирок мындай бир эле клеткага кирсе болот, туурабы? Көтөрсө болбойт. Көтөрсө болбойт. Кана анда көрөлүк. Карайм байчык. Сүйлөшүп албайлыкпы? Утулган тарап эмне кылат? Эмне кылат? Конокко барат. Уткан тарап утулган тарапка конокко барат, Байемир утулса, биз Амина экөөбүз силердин үйүңөргө барат экенбиз. Сен утсаң, Амина экөөбүз коноктойт экенбиз. Кана биз кеттик. Жакшылап ойногула. Баштайыр эле. Жок, биякта ылдамдыкка да өкүңөр тең бат-баттан. Макул, анда 1, 2, 3. 1 мүнөттүн ичинде кеттик. Шашпагына конок болот окшойсуң. Жакшы оюн турбайбы? Бул оюн эң негизгиси Акыл эсти өстүрөт экен, ой жүгүртүүнү мээге чалып келе мен жанымда турасың. Оюн экен айтор. Мен антыштап эле. Ай, келем жакшы ойногула. Бир ашык жооп калды го, бир жашыл эле. Или Балдар ойнооча сизден
Сезбек, негизи балдарды тарбиялоо үчүн азыркы заманда балдарды тарбиялоо боюнча биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир кеңеш айтып кетпейсизби? Негизи эле ошо баланын, мисалы мен 4 балам бар. 3 кыз, 1 уулум, бирок кичинекей, анан андан улуусу Нагима, андан улуусу Байчик, анан эң улуубуз болсо 8-класс быйыл. Ошол анан ар бир баланын өзүнүн жөндөмү болот да. Жөндөмүнө жараша тарбиялаш керек, мүнөзүнө жараша тарбиялаш керек. Кыймыл аракетине жараша тарбиялаш керек да. Мисалы кээ бир баланын мүнөзү баягы уяң. Ошондо биз конокко барабызбы силерге? Ооба дейт. Чын эле Амина отто окшойт, Байемир ошондойбу? Отуруп калдыкпы? Элестик болбойт. Рахмат, Амина, кел отура. Жакыныраак отур, бер жакка отурат, бер жаки. Анан ошол жана айтпадымбы, ошо ар бир бала, мисалы үчүн, кээ бир бала тың болот, ошо кыймыл аракет тең болот. Ошого жараша кээ бир баланын ой жүгүртүүсү таптакыр башкача болот да. Бирөө жай ой жүгүртөт, бирөө тез ой жүгүртөт, бирөө шашма болот. Ошону кылдаттык мамиле менен тарбиялаш керек да баланычы. Анан баарын эле мисалы кээ бирөө уяң болот, кээ бирөө мокок болот, кээ бирөө болсо тың болот, оюн айтат ошол жерден эле да. Кээ бирөөнүн баягы тилинде өзү мындай токотер жерин айтат да, кээ бирөө болсо аны айта албайт, мококтон айтпай коюп анан ошол жыйылып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир балага мүнөзүнө жараша мамиле жасаш керек, ошого жараша тарбиялаш керек деп ойлойм. Эми чынын айттыңыз, балдарга сабактарына сиз жардам бересизби? Жок. Апасы жардам берет. Башын чайкады. Апаң да жардам бербейби? Сен дайыма өзүң чыгарасыңбы? Мен дагы. Мына көрчүлөрдүн үй бүлөсүндө ушундай болот. Тиги немеде баягы былтыр ушул нерсе мугалимдин немесин билдиге окшойт мындай. Мугалимдин эмгегин, мугалимдин түйшүгүн, бул карантин учурундачы. Кадимкидей эле эки-экиден урушуп калганбыз ошол учурда. Сен өзүң келсе, мага келишет, мен деле мындай билбей коем чын эле да. Барабаңа бар деп коем. Ошодо кыскасы эми чын айтканда өзүлөрү аткарышат, аракет кылат. Анан билбей калат, кээде билген келип сурайт. Мисалы бул Нагима өзү аябай аракет кылып, мисалы үчүн ошол мен неме бергенде айтам да, мисалы үчүн китеп окуп атсаңар, бир немени түшүнүп туруп окуй эле. Кичине болсо дагы ошону түшүнүңөр деле айтып бергиле, эмне жөнүндө болуп атканын. Ошону сурайм да. Анан бул кээде балам мурдуруп коет, мындай жок нерсени кошуп коет кээде элечи. Бул болсо аябай аракет кылып, орусча болсо орусча болбосо дагы ошого аракет кылат да. Анан биздин үйдө жалаң кыргызча сүйлөйбүз, мындай орусча жакшы билбейбиз, чынын айтам. Мындай балдардын деле мындай кээде мындай башкача сүйлөп коюшат. Биздин программабыздын аталышы Данегим. Данегим деп биз балдарыбызды эркелетебиз, Сыр болбосо, сиз балдарыңызды кантип эркелетесиз? Мен Байемир кантип эркелетет? Мана торпогум деп коем, торпок болуп калды. Торпок. Муну сай кичинекейим деп айтам. Кичинекей болсо андан да шылса көп эркелеткенге мындай өзүң билбей каласың, элжиреп кетесиң. Мындай ар бир баланын өзүнүн бир сонун кылыктары бар го. Мисалы үчүн, Байчиктин өзүнүн эмдигиче, мисалы үчүн, баланын жыты кете элек. Биз ошо күлөрүбүз. Башкалар да билет экен да. Байчик, байкес мындай кымдай эле жыттана бересиң деп жыты бар да кичинекей. Үйдөн бөбөгүңдү сен эле багат окшойсуң, Ооба да ыйлап койсуң. Нагима кайсы сабактарга кызыгат? Кайсы сабакка кызыгат? Математика, кыргыз тил, орус тилге, адабий окууга кызыганам. Азамат, келечекте ким болгуң келет? Доктор, анан ким болсо парикмахерский. Жакшы, эки кесиптин несі болуңуз Эки кесиптин несі болот. Байемирчи? Повар. Ашпозчу. Эмтен кызыгат, бирдемелер жасайт, апасына жардам берет. Жакшы эле повар болуп кош керек менимче. Сиз анан бизди Амина экөөбүз чакырасызбы ошондо? Жакшы тамактанып келет. Өзүңүз келечекте кичинекей кезиңизде ким болгуңуз келди? Мен ырчы болом дечимин.
мен дайым ушу балдарыма да ошол нерсени айтам. Мисалы ушу 3 жашымдан эс тарткандан баштап эле мен ырчы болом, мен ушу ырчылык өнөрүмдү өркүндөтөм, элге ырдайм. Мен ырдаганда ушу элестетчүмүн, мен ырдап чыгам, сахнага чыгам, мени көп киши кол чабат, мага гүл берет деп элестете берчүмүн да. Вот сөз ошол. Анан албетте жана кичинекей бөгүм айтып атпайбы? Эмне кылып ырчы болсо, ошого окудум, көп конкурстарга катыштым. Эң башкысы билим. Анан сөзсүз түрдө өзүңдөн дагы ичиңде чоң аракет болуш керек. Деги эле кайсыл мен дайым балдарыма айтам. Кайсы кесипти тандасаңар дагы мен ошол кесибиңерге жараша колдон келишинче жардам берем. Бирок өзүңөрдө мындай чоң кызыкчылыгыңар болуш керек ичте, чоң кыялыңар болуш керек, чоң максатыңар болуш керек. Ошого мындай дайым аттанып жүргүлө деп айтам. Рахмат, кыялдардын баары эшикке ачсын. Буюрса биз Амина экөө силерге конокко барабыз. Мына конокко барасың. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Саламаттарыңыз. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Достор, бүгүнкү оюндун жыйынтыгын тилекке каршы биз чыгара алган жокпуз, себеби бизге аябай көп билдирүүлөр келип жатат. Ал эми биринчи эфирибиздин 1 апрелдин жеңүүчүсүн айта кетелик. 779 менен башталып 059 менен бүткөн абонент туура жообун узатыптыр. Ал эми 4 апрелдин жеңүүчүсү 705 менен башталып 798 менен бүткөн абонентти биз куттуктайбыз. Ошондой эле жоопторду дагы биз жакшылап карап чыгып, бүгүнкү оюндун жыйынтыгын чыгарабыз. Ал эми жогоруда аталган абоненттердин ээси силер белеңиңиздерди 8 апрель күнү биздин имаратка келип, Жаш гвардия бульвары 59га келип алып кетсеңиз болот. Ошо менен биз бүгүнкү ишибизди жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө анда эмесе достор. Саламатта калгыла.